Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди кайрадан тааныштырабыз. Кыргызстан Туркияга 63 куткаруучу жөнөттү. 6 февралда Туркияда болгон жер титирөөнүн кесепеттерин жоюу, урандылардын астында калган адамдарды издөө жана куткаруу үчүн Кыргызстандан 63 куткаруучу жөнөтүлдү. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Мындай тапшырманы президент Садыр Жапаров эл аралык келишимдердин негизинде берди. Куткаруучулар 20 күнгө жетерлик тамак аш издөө жана куткаруу иштерине тиешелүү шаймандарын ала кетишет. Ошондой эле урандылардын астынан жабыр тарткан адамдарды издөөгө машыктырылган 2 итти алышат. Жардам берүүгө чыккан курамда куткаруучулар гана эмес, дарыгерлер, фельдшерлер, психологдор жана кинологдор бар. Жакынкы арада Туркияга гуманитардык жардамда жөнөтүлөрү айтылды. Туркия президенти Реджеп Тайип Эрдоган бул 1939 жылдан берки алгачкы каргашалуу зилзала экенин белгилеп, кырсыктын кесепетин жоюу иштери башталганын билдирген болчу. Өлкөдө кооптулуктун жогорку деңгээли жарыяланган. Жер титирөөнүн борбору Газиантеп аймагынан түштүк-чыгышты карай 26 чакырым аралыкта жайгашып, очогу 7 чакырым тереңдикте экени айтылган. Акыркы маалыматтар боюнча Туркияда жер титирөөнүн кесепетинен каза болгондордун саны 1498ге, жарадар болгондордун саны 7634кө жетти. Кыргызстан Тышкы иштер министрлигинин саат 19:00 берген маалыматына караганда, каза болгон жана жабыркагандардын арасында кыргызстандыктар жок. Сирияда акыркы маалыматтар боюнча кеминде 400 адам каза болгону айтылууда. Жапаров Туркиядагы адам өмүрүн алган зилзаладан улам Эрдоганга көңүл айтты. Президент Садыр Жапаров Туркиянын өлкө башчысы Реджеп Тайип Эрдоганга өлкөдө көптөгөн курмандыктарга жана ири кыйроолорго алып келген жер титирөө боюнча көңүл айтты. Бул тууралуу мамлекет жетекчисинин маалымат кызматы кабарлады. 2023 жылдын 6 февралында Туркияда болгон жер титирөөнүн кесепетинен адамдар каза болду деген суук кабарды терең кайгыруу менен кабыл алдым. Жалпы Кыргызстан элинин жана жеке өзүмдүн атымдан каза болгондордун үй бүлөлөрүнө жана жакындарына көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлүшөм. Жабыр тарткандардын тез арада сакайып кетишин каалайм деп айтылат көңүл айтуу телеграммасында. Зилзала 6 февраль күнү таңда болуп, акыркы маалымат боюнча каза болгондордун саны 900дөн ашкан. Тышта машина ташыгандар бажы кызматтын алдында митингге чыгышты. АКШ менен Түштүк Кореядан Кыргызстанга машина ташып иштеген 40га жакын адам бажы кызматтын алдында митингге чыгышкан. Алар машиналар Кыргызстандын аймагына кирип жатканда алынуучу бажы төлөмдүн суммасы өсүп кеткенин айтып, бул боюнча алдын ала эскертүү да берилбегенине наразы болушууда. Бул жерге илгертеден бери машина ташып иштегендер келдик. Учурда оомат келип иш жүрүшүп турган кез. Мындайда эл иштеп калса мамлекетке деле пайда болмок. Бирок бажычылар туура эмес иш жасап жатышат. Иш жакшы жүрүшпөй турган кезде булар азыр кылып жаткан нерсени биз көтөргөнбүз. Мисалы, ал кезде машиненин айына эмес, стикерде жазылган жылына карашчу. Эми ишибиз жүрүшкөн кезде стикерге эмес, айына карайбыз деп калышты. Мында 2021-жылкы машинелер 2022-жылга илешип калып, бажы алымы өсүп кетип жатат, деди митингчилердин бири. Анын айтымында бул боюнча алдын ала эскертүү дагы берилген эмес. Булар машина менен иштегендердин оюн сурашканда жок. Бажы алымын дароо эле көтөрүп салышты. Биз деле түшүнөбүз да, азыркыдай кылбай алдын ала айтып коюшса болмок. 20-30дай компания иштеп жатат. Ошолорго деле балдар даярдангыла десе болмок да, деди митингдин катышуучусу. Ал нааразычылык акциясына катышып жаткандардын бир тобу бажы кызматтын өкүлдөрү менен сүйлөшүү үчүн кирип кеткенин кошумчалаган. Парламенттеги элдик топтун лидери Акылбек Түмөнбаев сыйланды. Номер 35 бир мандаттуу Ак Суу шайлоо округунан шайланган. Жогорку Кеңештеги элдик топтун лидери Акылбек Түмөнбаевди 6 февралда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасы Нурланбек Шакиев көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө өлкөлөрдүн парламенттер аралык ассамблеясынын 30 жылдыгына арналган мааракелик медалын жана Жааматтык коопсуздук келишим уюмунун парламенттик ассамблеясынын парламенттик кызматташууну бекемдеген үчүн аталышындагы ЖКУ парламенттер аралык ассамблеясынын медалын ыйгарды, деп айтылат Жогорку Кеңештин тараткан маалыматында. Салам урматтуу достор, бардыгыңыздарга Алкадай Омега 3 балык майын сунушту кылам. Азыр болсо бардык эле жаш балдар, негизи эле биз смартфондорду, телефонду аябай көп карап көзүбүз начарлап баратат. Ошондуктан көзгө аябай жакшы жардам берет бул балык майы. Бардыгыңыздарга сунуш кылабыз. Сөз ичиңиздер.
Геннадий Базаровдун тажиясы качан кайда өтөрү айтылды. Кыргыз Республикасынын эл артисти, таланттуу режиссер, кыргыз кино өнөрүнүн корифейи Геннадий Базаров акыркы сапарга узатуу зыйнаты 7 февралда саат 10:00 Абдулас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрында өтөт. Бул тууралуу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги билдирди. Маркумдун сөөгү аларча көрсөтүүнү коюлат. Эскерте кетсек, кыргыз киносунун корифейи 6 февраль күнү таңга маал көз жумган. Режиссердун буга чейин ооруп жүргөнү айтылды. Базаров кыргыз кино өнөрүндө кыргыз керемети деп аталган гүлдөө доорун жаратуучулардын бири. Кыргыз кино өнөрүнүн корифейи, Саманчынын жолу баштаган шедевр чыгармалардын режиссеру. Ал өмүрүнүн 65 жылдан ашуун мезгилин кино өнөрүнө ардаган. Геннадий Базаров 1942-жылы 14 майда Нарын облусунун Атбашы районунда жарык дүйнөгө келген. СССРдин кинематографиясынын отличниги атактуу Саманчынын жолунан башка Каныбек, Жаңылуу, Буктурма, Көчө, Приют для несовершеннолетних, Айың, Аномалия өңдүү мыкты фильмдерди жараткан. Жеңиш Жазаковдун камалганына баткендиктер кубанып жатыптыр. Ушундай, Жеңиш Жазаков кызматта турганда Арзыбек Буркановдон $1,200,000 алып, кайра бербей койгону, алдамчылык кылганы боюнча камакка алынган. Тергөөнүн сыры катары көп маалыматтар чыкпай жатабы? Азырынча күдүк кептер күчүндө. Жеңиш Жазаков Баткен облусунун губернатору, вице-премьер-министр кезинде алдым жуттумдукту, өзүм зордукту кыйла жасаганы көп адамдарга зыян келтиргени ачыкталабы? Контрабанда, кызмат абалынан кыянат пайдалануу иштери да тизмектелеби? Көрбөгөндүн көргөнү курусун дегендей кыйла кыңыр убакыт өткөн соң кашкая баштады. Баткендиктердин көпчүлүгү Жеңиш Жазаковдун камалганына кубанып жатышканы бекер жерден эмес го. Элден чыккан ушулбу деп жазган Арба Кейжи сайты. Канат Жумагазиевди республикалык масштабта пайдалансак жарашмак. Келечектеги министр Канат Жумагазиев Нарын облустук ички иштер башкы башкармалыгына начальник болуп барганы ОПГ аттуулар качып жоголушту. Ал эми башында кандай эле Кочкор райондук ички иштер башкармалыгынын кылмыш дүйнөсүнө багынып берип тепки жеп калганы ачыкталган. Кордук көрүшүп, жыйынтыгында полковник Канат Жумагазиев Теңир тоого барганы тартип орноду. Милициянын эрежесин так кармаганы, каралар менен соодалашпаган жагынан үлгү, мыйзамдын миздине жараша кызмат көрсөтүүдө. Каарманыбыз кылмыштуулукка каршы күрөшүүдөн сырткары профилактикалык, агартуучулук иштерин көрсөтсө, Нарын облусунун алдыга сүрөсү милиция менен элди жакындатса, өздүк курамга шарт түзүп кем карчынын убактысына жараша чечип берсе, булар эми милдеттүү түрдө аткарылат. Чындыгында Канат Жумагазиевдей тажрыйбалуу жетекчинин бир облуска кармабай, республикалык масштабта бийликтин аброюн көтөрүү үчүн пайдалансак жарашмак. Же ит күлгүн түлкү сүйбөйт болуп атабы деп жазган Арба Кейжи сайты. Марат Тагаев Маданият министринин орун басары болуп дайындалды. Бул тууралуу аталган ведомстводон кабарлашты. Маалыматка караганда ал Союзбек Надырбековдун ордуна келип жаштар саясатын тескейт. Марат Тагаев буга чейин бир нече жымкада кабарчы болуп иштеген. Мадумаров дарыгерлер бейтаптарды менчик лабораторияларга жиберип пайызга отуруп жатышат. Жогорку Кеңештин комитет жыйынында депутат Адахан Мадумаров дарыгерлер жарандарды менчик клиникага жиберип жатканын айтып наразы болду. Лаборатория болсо шак эле Банецкий, Юрфа дейт. Силер шериктеш болуп алдыңар. Пайызга отурган болуп алдыңар. Биз калкка кызмат көрсөтпөй эле акчасына карата мамиле кылып калдык. Анализ тапшыр деп менчик клиникага жиберет. Ал жерде 3000 сомдон ашык турат, деди эле өкүлү Мадумаров. Токтогул кесинде суунун көлөмү 9,1 миллиард кубтук чекке түштү. 6 февралга карата Токтогул суу сактагычында 9 миллиард 134,63 миллион метр куб суу бар. Бул тууралуу электр станциялары ишканасынан кабарлашты. Учурда агып кирген суунун көлөмү аз, секундасына 179 метр куб. Агып чыккан суунун көлөмү жогорку бойдон калууда, секундасына 649 метр куб. Кыргызстанда COVID-19 илдети менен 7 киши ооруп жатат. Оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаменти билдиргендей, 30 январдан 5 февралга карата республика боюнча COVID-19 инфекциясынын 7 учуру катталды. Катталган 7 учурдун 5-өө ооруканага жаткырылып дарыланууда. 2023 жылдын 30 январдан 5 февралына карата тобокелдиктерди баалоо матрицасына ылайык баардык аймактар жашыл зонада. Акыркы жумадагы эффективдүү репродуктивдүү сан бизден аз. 2022 жылга жана 2023 жылдын 30 күнүнө карата жалпысынан COVID-19 инфекциясынын 21851 учуру катталды.
Анын ичинен 19840 90,18% учуру лабораториялык тастыкталган. Ал эми 2011 учуру клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган.